Саламатсыздарбы, урматтуу СО жооптуулары? Келиңиздер мындай кылайлы, азыркы учурда бизде 45 адамга жакын кошулду. Баштай берели, убакытты бекер кетирбей, кошулгандар кийин жетишпегендер кийин записьти көрүп алат. Азыркы вебинар бизде суроо жооп форматында өтөт. Ошол себептен ар бириңиздер колуңуздарды көтөрөсүздөр, поднять руку функциясы менен. Анан ар бириңиздерге өзүнчө сөз беребиз. Сүйлөп аткандын кишиден башкасы баарыңыздар микрофондоруңузду өчүрүп туруңуздар, бири-бирибизге тоскоол болбойлу. Здравствуйте, уважаемые ответственные по СО. Давайте начнем, не будем занимать время, потому что у нас ограниченное время. Кто не успел, будет смотреть запись. Пожалуйста, поднимайте руку, у кого есть вопросы, мы будем каждому давать слово. Выключайте, пожалуйста, каждый свой микрофон, если вы не задаете вопрос. Давайте не будем мешать друг другу. Так. Келиңиздер, биринчи эле суроо, 42-чи лицей барбы сизде суроо? Гүлүмкан эжеке. Микрофонуңузду күйгүзүңүз. Саламатсыздар. Саламатсызбы? 42-чи лицей бул. Жанакы материалдык техникалык базаны киргизгенде ар бир корпусту киргиздик да өзүнүн жанакы документ боюнчачы. Анан мисалы үчүн бизде бир учебный корпус 4 этаж. Анан ар бир этажды биринчи этаж деп, анан ар бир кабинетте киргизип чыгабызбы? Туура, сиздердики канча этаж бар болсо, ошол кабинеттер боюнча ар бирин киргизесиздер. Так, мисалы сиз азыр баштадыңыз беле же баштай элексизби? Баштап этаж мен корпустарды эле киргизип койгом. Так, азыр бир мүнөт. Ысык көлдөсүз, ошолбу? Ысык көлдө. Сизге кирип атам, келиңиздер баарыңыздардыкын ар бириңизди карап, ошол эмне маселе болуп атканын ичинен бардыгын чечебиз. Ошол себептен көңүл буруңуздар. Мына сиздерде 4 жер турат. Сиздердики 4 филиалбы, эжеке? Жок, бул баары бир эле лицей, анан 4 башка жерде да. Түшүнүктүү. Корпус өзүнчө жайгашкан, домбут өзүнчө ошондой. Жакшы. Полигон. Анан да келиңиз, биринчини карайлы анда. Биринчинин ичинде көрдүңүз, ичинде эч нерсе кошуло элек. Мисалы, биринчи учебный корпус болсо, анда сиз ошол биринчине кирип, учебный корпусту кошосуз. Мынакей плюс аркылуу учебный корпусту кошуп чыгасыз бул жерде. Анан учебный корпус кошулгандан кийин гана ошол ичине учебный корпуста канча этаж бар сиздерде? 4 этаж бар. Анда ошол 4 этажды өзүнчө ар бирин киргизип чыгасыздар. Мисалы, мен бул жерде мынакей учебный корпус деп тандап жатам. Башталган датасына тийбейсиз, мамлекеттик дейсиз, сиздердики ГОСТа. Абалы жакшыбы? Жакшы. Майыптарга жеткиликтүүлүгү, жана пандус, анан башка бир оборудование бар болсо, ооба дейсиз. Барбы, жокпу? Жок. Жеткиликтүү эмес. Андан кийин сактоону басып кое бересиз. Мен азыр сактабаймын, сиз өзүңүз кирип сактайсыздар. Анан кийин ушул жердин ичине киресиз. Бул жерде учебный корпус деп чыгып калат. Ошол учебный корпусту басканда сиздерде этажды кошо турган кнопка чыгат, плюс деп. Мынакей, мисалы, бул жерде мекеменин имараты десе, ал жакта этаждары деп чыгат. Анан этаждарды сактагандан кийин ичинде кабинеттер деп чыгат. Биз видеону жөнөттүк, эгер кааласаңыз кыргызчасы да, орусчасы дагы бар группада, көңүл бурасыз, бул нерсеге. Түшүндүм. Рахмат. Башка дагы сурооңуз сизде? Жок, башка жок. Дагы бир суроо. Жанакы контингент анан кадрларды ал автоматский сыяктан которулат, же алардын баарын окуучунун баарын да киргизип чыгабызбы? Жок, азыркы учурда интеграция кылуу жолун баардыгын карап кетишип атат. Азыр процессте күтө турасыздар. Рахмат. Так, келиңиз, бир мүнөт азыр. Кийинкиге сөз берели анда. Азыр менде. Так, суроо жазылбаптыр. Кимде суроо бар? Же баарыңыздарга баары түшүнүктүүбү? Келиңиз, мындай кылайлы анда. Азыр бизде бир маалымат бар эле, мен ошол боюнча сурап кетейин. 4-чү лицейдин жооптусу барбы? Катышып атабы? Училищенин, кечиресиздер, не лицей, а училище. Профучилище номер 4 есть на вебинаре? Вы участвуете?
13 ушул азыр көрсөтөм сиздерге, ошол нерсени карап кетесиздер. Ушул тизмедеги лицейлер барбы? 13 29 58 62 93 109. Анан профучилище номер 4. Кийин запистен дагы көрүшөт. Ушул лицей жана училище булар артта калып жатышат. Булар боюнча ар бири менен өзүнчө иштейбиз, бирок вебинарда катышсаңыздар жакшы болмок. Эмне маселе болуп атканын чечмекпиз. Биз чалганбыз сиздерге буга чейин. Эмне маселе болгонун да сиздер айткан жоксуздар, суроо берген жоксуздар. Так, анда кийинкисине уланта берели. Бул Нуртилек байке, сиз көтөрүп аткансыз колуңузду. Саламатсызбы? Токтогул 39 лицей. Жанагы импорт экспорт жакшылап кылып койсо кандай болот? Мен бир көрдүм эле, чото кайра дагы жакшы болбой калды да. Кандай эмне импорт экспорт болуш керек сизге? Через Excel. Мисалы балдарды айтып атасызбы? Ооба, контингентти уже импорт кылып көрдүм, чото жакшы болбой Жок, койду сизде да. андай доступ жок. Аны интеграция кылабыз. Сиздердин ИСУдан, базадан биздин ИСУга өткөзөбүз. Экспорт кылып, уже даяр болгондон кийин сиз өзүңүзгө экспорт кылып, аны даярдап алсаңыз боло берет. Бирок импорт функциясы сиздерге жеткиликтүү эмес. Анткени үчүн мындай болуп калышы мүмкүн да, азыркы учурда бардык билим берүү деңгээлдери ИСУну толтуруп жатышат. Киргизгенде двойник болуп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол себептен сиздер аны кыла албайсыздар. Интеграция болгондо сиздер багын көрөсүздөр. Хорошо. Күтө турасыздар, Ооба, хорошо, рахмат. Рахмат сизге. Андан кийин, так, Сезим сизди угуп атам, 43-чү лицей. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Биз 43-чү лицейден бизге тек группага келип атат да. Биз компьютерлердин санын, китептердин санын бүт баардыгын тең киргизгенбиз. Бирок бизге 0 деп келип атат. Өзүм ачып көрүп карасам кириптир, бирок сиздерден эмнеге чыкпай атат, ошону билейин дегем. Карап койчу, азыр келиңиз, мен текшерели. Сиздер дагы ушинтип текшересиздер. Азыр көрсөткөндөй эле өзүңүздөрдө логин пароль бар. Ошол себептен өзүңүздөр текшертүүнү дагы үйрөтөлү дароо. Өзүңүздүн логин паролуңуз менен киргенде дароо сиздин лицейиңиз ачылат. Лицейге киргенден кийин сиз МТБ боюнча айттыңыз, компьютерлер дедиңиз. МТБга киребиз. Бул жерде сиздики 2020-21 компьютерлердин санын жазыпсыз. Так, окуу китептери. Эми ачык маалыматтарды карайлы бул жерге. Сиздерде эмне деп жазылып турат азыр. Так, МТБ боюнча. Так, проекторлор 2, компьютерлер 24, библиотечный фонд жазылды. Сиз качан толтурдуңуз эле эжеке? Биз январь ичи эле толтуруп бүткөн болчубуз. Азыр бул жакта бар экен. Бизде күнүгө билесиз, мисалы бүгүн толтурсаңыз, эртең жаңыланат. Ошондой сыяктуу эгер оңдогон болсоңуз, бүгүн жаңыланып калыптыр. Библиотечный фонд, принтер, анан проектор, компьютерлер боюнча маалыматыңыз бар экен. Интернет бирок жок депсиз. Интернет барбы, жокпу сиздерде? Биз өзүбүз эле колдонобуз да, ар бирибизде өзүбүздө бар. Негизи өзүнүн лицейде өзү Wi-Fi кошкон эмес, Жок, домашний Wi-Fi. Андай жок. Түшүнүктүү. Анда бул жактан башкаларыңыз МТБ боюнча чыгыптыр. Ошондой эле сиз класстарыңызды анан башка помещенияны киргизиптирсиз. Жакшы бул нерсе. Ошо баарын киргизип бүткөнбүз да. Анан бирок ошо бизге 0 деп келип атат да, ошону карап коесуздарбы деп группадан жазсак, эч ким жооп берген жок. Жок, биз мындай кылабыз да, мисалы бир күндүк статистиканы алабыз, ошону жөнөтөбүз. Балким сиз андан бери убакыт өттү, сиз оңдоп койдуңуз. Сиз болгон актуальный болгон информацияны ушул ачык маалыматтар сайтынан көрө бересиздер, макулбу? Биз деле ушул жактан алабыз, биз деле ушул жактан Excel формудан алып эле эмнеси жетишпей атканын сиздерге жөнөтөбүз. Так, кийинки суроого өтөлү. Азыр 1 мүнөт. Табалды агай, сизди угуп атам. Микрофонуңуз өчүк окшойт, сиз угулбай жатасыз. Табалды, сиз Өзгөн районундагы лицейден болчуңуз, кечээ суроо берип аттыңыз эле, кээ бир бөлүктөрдү түшүнбөй калдыңыз окшойт. Алыстап кетти окшойт. Анда келиңиз кийинки көтөрөлү. Назира эжеке, 60-чы лицей. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен
жер боюнча сурайын дедим эле, ошол бир эле жер кылып анан киргизген болчумун да, ошону туура кылдымбы же туура эмес аткардымбы? Негизи канча жер болуш керек сизде? Бизде ошол бир эле территорияда баары бар да. Анда туура, азыр мен сиздерге көрсөтөмүн. Сиздердин өзүңүздүн лицейиңизге кирип атамын. Так. Мынакей инфраструктурага кирдиңиз, баяндамага кирдиңиз. Баяндаманын ичинде мына жер турат сизде. Жердин ичине киребиз эми. Бул жакта мынакей спорт зал өзүнчө, учебный корпус, гараж, автодром деп кошкон экенсиз. Мисалы, учебный корпустун ичине кирейли. Бул жакта сиздер бир аз ката кылып койгон экенсиз. Себеби мындай болот. Мисалы, ошол учебный корпустун ичинде канча этаж бар сиздерде? Бизде бир эле этаж. Анда бир этаж болсо, сиздер бир эле этажды кошушуңуз керек болчу. Мына биринчиси эле калыш керек эле. Биринчи этаж деп аталышын жазып коймоксуз, болду, калат. Анан ошол биринчи этаждын ичине кирип, ушул жака сиздер буга чейин толтурган бардык ашкана, аудитория, класс дегендерди плюс менен кошуп чыкмаксыз да. Анткени үчүн бул жерде 4 этап бар. Биринчи жер, экинчиси имарат, үчүнчүсү этаж, анан төртүнчүсү гана бөлмө, помещение, класс болот да. Ошол себептен сиздики ачык маалыматтарга чыкпай калат. Бир аз ката болуп калыптыр, оңдоп койсоңуз оңой эле оңдолуп калат, эртеси күнү жаңыланат. Көрдүңүз, мынакей маттех базада сиздики общий бар площадь, бирок мынакей учебная площадь деп кошулган эмес. Анткени үчүн класстарды толтурганда гана ошол учебная площадь бул жака дагы кирип калат. Иная площадь жана бул коридор, кабинет, директордун башка кабинеттер болсо, ошолордун бардыгы иная площадька кирип калыш керек эле да. Сиз ошону болгону оңдоп коюңуздар, макулбу эжеке? Мындай кыласыз. Этаж деп тандап алып киргизем да. Мына сиз азыр мен сизге көрсөткөндөй азыр мынакей тигүүчү деген комнатаны сиз этаж кылып мынакей көрдүңүз. Кабаттын түрү деп турат бул разделчу, өзүңүз карасаңыз эле байкасаңыз. Биринчи этаж кабаттын түрү. Демек бул этаждарды толтура турган бөлүм. Сиз өчүрөсүз бардыгын удалить деп. Бирөөсүн эле калтырып, аны сиз биринчи этаж деп атап коесуз. Келиңиз, мен сизге азыр жардам берип, биринчи этаж деп коеюн. Же болбосо биринчи кабат дейли, кыргызча толтурсаңыз деле боло берет. Бул жерде эч кандай чектөө жок. Мынакей биринчи кабат дедим. Так. Мына биздики турат. Башкасынын бардыгын өчүрөсүз, анткени үчүн сизде бир эле кабат бар, жанагы учебный корпустун ичинде. Ошол биринчи кабаттын ичине киргенден кийин сиз бул мына могул жерде бардыгы бухгалтерия, китепкана дегендерди ушул жака кошуп чыгыңыздар, макулбу? Аракет кылып көрүңүз. Мен жөнөткөн видеону МТБ деп турат, ошону дагы бир жолу карап, оңдосоңуз боло берет. Так. Түшүнүктүү болду, бул эжеке сизге? Так, андан кийин почему без звука? Так. Звук включенный, пожалуйста, проверьте свое устройство. Так. Кимде дагы суроо бар? Сиздерде кол көтөргөндө бул жактан көрбөй жатам. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Менде 81-чи кесиптик лицей. Биз эчемде толтуруп бүткөнбүз да, сиз айтканда. Анан мен жана эмеден карасам, ачып сайттан карасам, эмем туура эмес болуп калыптыр да. Ашканам көрүнбөй калыптыр да. Ашкананы мен ашкана бизде бар. Ашкана жок деп чыгып калып атат да, ачык сайттанчы. Азыр 1 мүнөт текшерели. 81 дедиңиз, профлицей. Бул деген экинчи корпуска кирген болуш керек. Ал жерде 2 этаждан турат биздикичи. Жердин ичине бир эле жер сиздерде. Корпус номер 2 деген жердин. Ошону ачсаңыз, ошонун ичинде ашкана этегинде турат. Сиз дагы көрдүңүзбү, буга чейин айтып кеткендей, этаждын ордуна кабинеттерди киргизип коюпсуз. Мисалы, сизде экинчи корпуста канча кабат бар? 2 кабат да. Анда сиз бул жерге биринчи кабат, экинчи кабаттап киргизесиздер. Мен сизге азыр жардам бериш үчүн мындай кылабыз. Мынакей тарыхты мисалы бул жерге биринчи кабат деп жазасыз. Жаздык, анан кийин сактоону басасыздар. Кайрадан экинчиге келип туруп, сиз экинчи кабат деп ашыкчаларын бул жерден өчүрүп коюңуздар. Анткени үчүн үчүнчү
Уровень бул жерде кабаттар, мынакей уюмдун кабаттары, могул жерден көрсөңүз боло берет. Уюмдун кабаттары деп турат. Анан ошого кабаттын ичине кирип гана сиз кабинеттерди, аудиторияларды, класстарды киргизесиздер. Мынакей уюмдун кабинеттери деп турат. Ушул жакта сиздики пустой болуп атат азыркы учурда. Ошол себептен дагы ачык маалыматтарга чыкпайт ал нерсе. Уюмдун кабаттары деп туруп анан кабинеттерди киргизе турбайбызбы? Уюмдун кабаттарына кабаттарды киргизесиз. Уюмдун кабинеттерине анан ичине сиз кабинеттерди киргизесиз. 4 деңгээл бар. Биринчи деңгээл жер, экинчи деңгээл имарат, үчүнчү деңгээл этаж, кабаттар. Анан кийин кабинет бул 4-чү деңгээл болот. Сиз азыр 3 эле деңгээлге жетип калыпсыз да, ошон үчүн оңдоңуздар, макулбу? Түшүнүктүү эртең. Рахмат. Андан сырткары мынакей бул жерде сиздики инфраструктуранын ичинде активдер деген бөлүк бар. Бул боюнча биз чын эле жете элек болчук, бул биринчи этапта жок болчу. Эгерде болгону айтып кетейли, мисалы ушул эле жерде азыр мен карап кетейин. Материально-техническая база деп турат. Анан ушул жерден мисалы доступ к питьевой воде, рукомойники, пандусы, мисалы ушул жерде горячее водоснабжение, канализация деп турат. Булардын бардыгын сиздер активы деген бөлүмдөн толтурушуңуздар керек. Азырынча туура биринчи этапта бул айтылган эмес, бирок толтуруп баштасаңыз боло берет. Биз эмки жума кайсыл бөлүктөрдү дагы толтурасыздар экен өзүнчө вебинар өтөбүз. Азыр эми суроо жооп талабы болуп атат. Ошол себептен биз азыр баарын жооп беребиз. Кийинкиде кантип толтуруу жолдорун дагы өзүнчө айтып кетебиз, макулбу? Рахмат. Сиз айтып кеткендей, ушул жерде мисалы сиздерде ашкана жок деп айтылып атат деп атпайсызбы могул жерде? Ашкана киргизген, бирок мен этажга киргизип коюп турмун да. Жок. Бул наличие столовой дегенде сиз активы дегенден толтурушуңуздар керек. Бул баяндамага бир аз байланыштуу эмес, бул башка бөлүк болуп калат да. Сиз жанагы ашкана киргизе турган жердин квадратурасы бул жака чыгып калат. Мисалы квадрат метричи, мынакей учебная площадь, иная площадь деп ушул жака чыгат бул нерсе. Сиздер мисалы класстарды киргизесиздер, канча класстардын толугу менен квадрат метри бар болсо, ошонун бул жака толугу менен квадрат метрин саны чыгат. Андан сырткары класстардан башка бул мисалы директордун кабинети, бухгалтерия, коридор, уборная, ошолордун бардыгын квадратын белгилегенден кийин ал бул жерге чыгып калат, мынакей иная площадька чыгат. Мен деген жердин ичине эле этаж кылып, анан ар бир кабинеттерди бүт аянты менен киргизгем да. Эми оңдоп чыгышыңыз керек, ансыз болбойт. Макулбу? Түшүнүктүү. Так. Андан кийин Айгүл эжеке. Так. Урсатпы? 42-нчи лицей. Так, азыр 1 мүнөт бул жерде кол көтөрүшүп атат. Кенжебаева Айгүл эжеке, сизди угуп атам. Саламатсыздарбы? Мен 55-нчи кесиптик лицейден учебная площадь деп кирип турат да биздики, анан ошо сары менен белгиленип калыптыр да, ошо туура эмес, кандайынан киргизип атам. Анан экинчи суроом, бизде эме ашкана айыл өкмөтүнүн балансына кирет да, анан ушуну дагы киргизишибиз керекпи же кандай? Кайсыл лицей дедиңиз? Кайра кайталап койсоңуз? 55-нчи кесиптик лицей. 55, азыр 1 мүнөт. Жанагы столовый айыл өкмөттүн балансында болгондо, аларга регистрация болгон, сиздерге болгон ал жака кирип, мисалы тамактанышат, ушундайбы? Же кандай болуп калат? Ооба. Сиздерге мисалы документально эмне деп берилди эле, мисалы арендагабы же болбосо безвозмездное пользование эмне болуп берилген? Ушунусун билбейт экенмин да, анан ошо биз өткөндө киргизген эмеспиз да. Документтерде эмне деп жазылып турат? Аны сурап айтпасам чынында билбейт экенмин да, азыр эми мен аны. Ошону сурап көрүңүздөр, сиздерде негизи кандай ал жака укугуңуз бар экенин карайсыздар документтен, анан ошол боюнча киргизип коесуздар, макулбу эжеке? Анан жана учебный площадь карап берип койсоңуз. Канча жериңиз бар сиздерде? Бизде азыр алдыкы жерде Надирежеде бар, негизи ошо Надирежеде жооп берсе жакшы болмок. Эми 2 жер го. Үчүнчүсү ашыкча болуп калып атабы ошондо? Же кандай? Мынакей көрдүңүз? Полигон бар, өтө жакта дагы бир жерибиз бар. Түшүнүктүү. Аны буну тактайсыздар, эгерде ашыкча болсо өчүрүп коесуздар. Так, биринчи жерге кирдик. Бул жакта мисалы сиздердин корпустарыңыз кирди. Корпустарда бирок сиздер эмнегедир мындай
Үчүнчү учебный корпус биринчи этаж, учебный корпус экинчи этаж, учебный корпус биринчи этаж деп киргизип коюпсуз да. Сиздер учебный корпус эле деп бирөөсүн киргизишиңиздер керек. Бир эле учебный корпус барбы сиздерде? ооба, бир эле корпус. Ошонун бирөөсүн эле киргизесиз, экөөсүн, үчүнчүсүн өчүрөсүз. Андан кийин ошо биринчисине калтыргандан кийин, ичине киргенден кийин бул жактан этажын сактайсыз. Канча этаж бар учебный корпуста? 3 этаж бар. подвал бар. Бул жерге 3 этажды кошосуз. Азыр сиз этаждын ордуна кабинеттерди кошуп койгонсуз да, бул туура эмес. Анан ошонун баардыгын оңдогондон кийин 3 этаж гана калганда, ашыкчасын өчүргөндө, этаждын ичине киресиз. Анан кийин бул жакта пустой болбой, сиздер кабинеттерди толтурасыздар. Келиңиз, мындай кылайлы. Азыр сиздерге мен өзүм тестовый мектепке кирип туруп, кантип толтуруу жолун көрсөтөйүн ушул жерден. Бир мүнөт азыр. Видеодо балким көңүл бурбадыңыздар, же болбосо каралбай калды. Мен инфраструктурага киребиз, баяндамага киребиз. Мисалы, бул жактан биринчи жерибизди кошо алайлы. Плюс менен Кошконбуз. жериңизди кошосуз. Балким башынан баштаган болсоңуздар, эгер жок болсо. Мисалы, 2000. Сатып алынган жылы, пайдаланган жылы бардыгын документтерден карайсыздар. Түз жерде болсо түздүктөр деп сактайсыз. Мамлекеттик гос болсо мамлекеттик дейсиз. Эгерде мисалы ижарага Булардын баарын толуп турганбыз да. Туруңуз эжеке, мен балким бул жерде башкалар дагы бар, билбегендер. Инфраструктуранын шарты жакшыбы, жакшы эмеспи? Майыптарга жеткиликтүүлүгү барбы, жокпу? Анан сактоону басасыздар. Азыр мен жерди коштум. Биринчи жерибизди коштук. Жерибизди мынакей турат үстүндө биринчи. Жердин ичине киребиз. Жердин ичине киргенде сиздерге керектүү ичиндеги канча корпус, канча здание бар болсо, биринчи ошолорду гана кошо аласыз. Алардын этаждарын азыр кошпойсуздар. Биринчи этаж менен зданиясын кошуп алыңыз. Мисалы, главный корпус деп коелу. Мисалы, ошонун ичинде 2-3 корпус бар болсо, ошол 3 корпустун главныйын кошуп атам мен. Облусун кошомун. Канча аянты бар? Пайдаланылган жылы. Имараттын тиби, мисалы, мен учебный корпус деп кошо берейин. Инфраструктуранын шарты, майыптарга жеткиликтүүлүгү жакшы абалда сактоону бастым. Азыр мен экинчи кадам менен мен жердин ичинде корпусту кошуп алдым. Корпусту кошкондон кийин ошол корпуста мисалы 2 этаж бар. Анда мен ошол 2 этажды гана кошомун биринчи. Кабинеттерге али тийишпеймин. Биринчи этаж деймин. Биринчи этаж. Биринчи кабат десеңиз деле боло берет, мисалы 50. Мен мисалга салып эме атам, кабаттын төрү биринчи этаж, инфраструктуранын шарты жакшы абалда, жеткиликтүү, комментарий керек болсо жазасыз, сактоону басасыз. Азыр мен ошол главный корпустун ичиндеги биринчи этажды коштум. Эми кайра дагы экинчи этажды кошуп алам. Анткени үчүн менде 2 этаж бар болчу. Экинчи этаж. Облусун жазамын. Кабаттын төрү экинчи этаж. Инфраструктуранын шарты, майыптарга жеткиликтүүлүгү, сактоону басамын. Азыр мен корпустун ичиндеги 2 этажды кошуп алдым. Кабинеттерге жете элекмин. Так, мынакей. Азыр көрсөтөм сиздерге. Так, биринчи, экинчи этаж деп чыкты. Эми биринчи этаждын ичине киремин. Бул цепочка, биринин ичине бири кирет. Мындай туннель сыяктуу. Ошону сыяктуу мынакей биринчи этаждын киргенден кийин ичинде мисалы ошол биринчи этажда 10 кабинетибиз бар. 10 кабинеттин ичинен биринчи кабинет деп жазамын. Аянтын жазамын. Кабинеттин тиби. Бул мисалы, бул окуу залы болсо, анда мен аудитория кошомун. Инфраструктуранын шарты жакшы болсо, жакшы. Анча эмес болсо, ошону көрсөтөсүздөр. Майыптарга жеткиликтүүлүгү, предметтерди азыр тандабай турсаңыз деле болот. Болду, сактоону бастым. Азыр мен биринчи этаждагы биринчи кабинетимди кошуп алдым. Мынакей коштум. Андан кийин ушул жерден кошуп кете берем. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү кабинеттерим бардыгы биринчи этажда болсо. Сиздер да ушинтип кошосуздар. Цепочканы көрдүңүздөр. Биринчи жер, анан имарат, анан этаж, анан кийин гана кабинет. Эгерде сиз үчүнчү деңгээлге кабинетти кошуп койсоңуз, ачык маалыматтарга бул нерсе чыкпайт, чыкпай калат. Бул жер ноль болуп калат бардыгын. Ошон үчүн бул процессти туура аткарыңыздар. Макулбу эжеке? Макул, рахмат чоң. Башка сурооңуз бар беле? Жок. Так, анда рахмат.
Күтүп туруңуздар, бул жерде кезеги менен берип атабыз, кол көтөрүшүп атат. 89-лицей Каракөл шаарыбы сиздердики? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Каракөл шаар Жалал-Абад областы. Угуп атам. Мен окуу корпусунда тип зданияны актовый зал деп киргизип алыптырбыз десеңиз, оңдосок болбой атат. Карап берип коесузбу? Азыр 1 минут келиңиз, сиздердин негизиңизде ушу мисал катары көрсөтөйлү. Так, 89 дедиңиз, сиздердики? Так. А, 89-га кирдик, инфраструктура, баяндамага кирдик. Канча бир жериңиз бар экен? Ичинде кайсынысында? Учебный корпуста, Тип здания актовый зал деп атат да, ушуну оңдой албай койдук. Так, азыр 1 минут. Сиздер дагы этаждардын ордуна кабинеттерди кошуп салыпсыз эжеке, буга чейин эле айткандай. Оңдойсуз эми бардыгын, кантип оңдоо жолун азыр сизге айтамын. Жерге кирдиңиз, жерди туура кылыпсыз. Имаратты туура кылыпсыз, 3 имаратыңыз бар экен. Эми ошол учебный корпустагы сиз этаждардан аттап эле кабинетке кирип кетипсиз да, ортосунда бир уровень калып каптыр. Сиз буларды өчүрүңүз, эми ар бирин мынакей удалить деп өчүрөсүз. Эми балким азыр бул жакта маалымат керектүү сизге бар, мен тийбей эле коеюн. Сиз өзүңүз бардыгын өчүрүп чыгыңыздар. Азыр мен сизге так, канча кабат бар сиздерде учебныйда? 4 этаж бар. Сиз биринчи этаж, экинчи этажда биринчи кабаттарды кошуп чыгыңыздар. Анан кийин ошол кабаттын ичине кирип, бул жерде турган бардыгын туура эми кабаттардын ичине кошосуз. Макулбу эжеке? Ансыз чыкпайт, туура эмес болуп калат. Азыр оңдосок деле болбойт азырчы. Ошон үчүн сиз азыр буларды өчүрүп, мынакей уюмдун имарат кабаттары деген ичине кабаттарды кошосуз. Кабаттардын ичине кирип, кабинеттерди кошосуз. Макулбу? Кабин бир эмен этаждарды кошкондо айтып көрсөтүп болдукпу? Азыр мен учебный корпустун ичине кирдик, аны көрдүңүз, туурабы эжеке? Анан плюсту бастыңыз, аталышы биринчи этаж дейсиз. Аянтын жазасыз, канча мисалы квадратурасы ошол биринчи этаждын, кабаттын түрү биринчи этаж. Инфраструктуранын шарты, эгерде биринчи этажыңыз жакшы абалда болсо, жакшы абалда. Мисалы биринчи этажда пандустар анан башка жеткиликтүү, майыптарга жеткиликтүү мүмкүнчүлүктөр бар болсо, жеткиликтүү дейсиз. Сактоону басасыз. Анан сактоону баскандан кийин ушул биринчи этажга басканда ичине кабинеттерди киргизесиздер, макулбу? Хорошо. Мен видеода жөнөттүм, буга чейин да көрсөттүм. Видеону да карап көрүңүздөр, макулбу эжеке? Тип зданияны кантип оңдойбуз? Актовый залды эле эметип, ушуну эч оңдой албай койдук. Тип зданияны бул жерде кана сиздики? Мен көргөн жокмун тип зданияны. Кайсынысында? Окуу корпусунда, башкаларында эмес, окуу корпусунда актовый зал деп турат. Ушуну айтып атасызбы? Бул мага көрүнбөй атат. Так, азыр 1 минут анда, 1 минут. Мынакей көрдүңүз, ушуну? Ушулбу? Ушуну оңдойбедиңиз беле? Буну азыр оңдосок деле болбойт, буну өчүрөбүз. Анткени ушуну сиз туура эмес каттап койдуңуз. Окуу корпусун полный өчүр деп атасызбы? Полный өчүр Окуу корпустун ичиндеги нерсенин бардыгын өчүрөсүз. Анан окуу корпустун ичине этаждарды киргизип, этаждардын ичине кабинеттерди киргизесиз, макулбу? Хорошо. Сиздики Канча убактым бар кайра киргизип чыкканга мен барын? Эмки жумага чейин. Эмки жумада биз экинчи этапка өтөбүз, макулбу? Ошондо бир жума убакыт бар экен да? Ооба. Рахмат. Так, сиз биринчи жериңизди, имаратыңызды туура эле киргизипсиз. Болгону 3-чү кадамга келгенде дароо эле кабинеттерге өтүп кетипсиз да, этаждар калып калыптыр. Ошону туура кылыңыздар. Макул. Сизге рахмат. Так, андан кийин бизде Надира Аджыгулова 55-чи лицей, угуп атам сизди. Так, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Азыр 55-чи лицейдин системный администратор чыкты эле. Ашкана тууралуу. Ашкана бизде арендада айыл өкмөт балансына келишим безвозмездно пайдаланганга берилген. Ошону биз киргизишибиз керекпи? МТБга. Безвозмездно болсо, негизи туура киргизишиңиздер керек. Бизде функция жок. Ал өзүнчө здание туурабы сиздерде анда? Ал өзүнчө зданияда, өзүнчө турат. Так, келиңиз аракет кылып көрөйлү. Мен азыр болгону мисал катары карап көрөйүн. Плюсту кошуп.
Кандай дейсиз? Так, азыр 1 минут. Мен учебный корпус, жок, учебный корпус эмес, имараттын тип пайдаланган жылы инфраструктуранын. Так, биздин баланста эместигине болгондугуна байланыштуу киргизген эмеспиз. Бирок ошону киргизүүгө керекпи, кереги жокпу? Эгерде мындай кылайлы эжеке, эгерде көбүңүздөрдө ушундай мүмкүнчүлүк, буга чейин да бизге негизи мындай суроо беришкен. Безвозмездное пользование деген бизде зданиябыз бар, өзүнчө жерибиз бар деп. Келиңиздер ушул инфраструктуранын жеке менчигинин укугу деген жерге биз безвозмездное пользование деген жанагы тандоону кошойлу ушул жерге. Биз аракет кылып көрөлү, сиздер ошондо кошо аласыздар өзүңүздөргө. Хорошо, рахмат. Мен адистерге айтып көрөйүн, мен бул боюнча. Анан группага өзүнчө жазып коебуз бул боюнча маалыматты. Рахмат. Так, сизге рахмат. Динара Кубанычбековна, сизди угуп атам. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз 19-лицейден бизде 3 филиал бар да, учебный корпус, анан 2 филиалы бар. Бирөө главный ошо 60-та, анан бирөө Кемин, бирөө Боролдойдо. Ошонун үчөөнү 3 башка жер деп киргизебизби? Ооба. Мен ошону 60 эле киргизип баштадым да. Жок, сиз карап бере аласызбы, пожалуйста, 19. 3 башка киргизесиздер. Анткени үчүн сиздерде ар башка жерден өзүнчө жанагы документтери бар. 19-чу дедиңизби? Эне 19-лицей мен ошо учебный корпусту киргизип баштагам да, биринчи жер, анан общежитие депчи. Ошол жерде мастерскойду киргизе албайтам, анткени ал этаж эмес, бир эле зданияда өзүнчө имарат. Ошо сиз ошол жердин ичине киргенде сиз имаратты коштуңуз. Кошкондон кийин биринчи этаж деп кошуп коёсуз, анткени үчүн ал бир эле кабат деп атпайсызбы? Ооба. Биринчи кабат да ал. Ошол себептен биринчи кабат деп кошуп, ичине кабинетти киргизип коесуз. Сизде жер турат, бир жер турат. Эми сиз бул жерге дагы 2-3-чү жерди кошосуз. Анан өзүнчө кирип туруп, мисалы биринчи жериңизде азыр учебный корпус, мастерская, общежитие деп турат. Мастерскаянын ичине киргенде азыркы учурда пустой, плюс аркылуу сиз биринчи кабатты кошуп алыңыз. Анан ичинде эмне кабинет бар болсо, ошону кошуп коесуздар. Ошентем э? Полигонду өзүнчө киргизебиз, аны да өзүнчө жер деп э? Ал өзүнчө башка жердеби? Ооба. Анан да өзүнчө киргизесиздер. Рахмат чоң. Сизге рахмат. Так, андан кийин 42-чи лицейге жооп бердим. Талайбеков Аскар, 30-чу лицей, сизди угуп атам. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы? Эжекеси мен ИСОго маалыматтарды киргизгенден кийин интернет тарпай калды бизде. Анан текшерелек биздер. Анан өткөндө биз амчене келди, тиги директордун көрүнбөй жатып жанагы. Аты жөнү? Ошо директорду приоритет жок деп койгом да, ошону ооба деп коебузбу? Так, азыр биз текшерели. Негизи көбүңүздөр баарыңыздар ушул нерсеге көңүл буруңуздар. Жалпыга киресиз. Жалпынын ичинде байланыштарга, жетекчиликке киргенде директордун тушунда приоритет ооба деп туруш керек. Сизде азыр туура эле экен. Келиңиз ачык маалыматты текшерели. Сиздердеки ал жакта чыгып атабы же жокпу? Так, сизде чыгып атат. Бул туура эле экен анда сизде. Мынакей, көрдүңүз. Жетекчинин ошо көрүнбөй турганда аты жөнү. Бүгүн жаңыланды, балким сиз оңдоп койдуңуз кечээ күнү. Мен анткени үчүн бул жакты карасам, жетекчиликте. Жер боюнча бир текшерип коюңузчу мекин дагы. Сизде канча жериңиз бар? Көп болду, баягы так өткөндөн кийин эле бир жуманын ичинде кирип кеткем. Канча жер бар? Бир эле. Бир эле корпус ичинде дагы. Так. Туура кабатыңыз бирөө элеби? Ооба. Анда туура киргизипсиз. Ичиндеги бөлмөлөрүңүз кирген. Болгону бул жакта мындай болуп калат. Мисалы 16, 17, 15, 14 деп жазган экенсиз. Булар сизде жанагы окуй турган. Окуй турган класстарбы? Кандай? Окуй турган класстарбы? Мына кабинет дегени бул эмнени түшүндүрөт сиздерде? Ошо окуй турган класс болсо, сиз буларды класс аудитория деп киргизесиздер. Анткени үчүн окуу корпусуна, окуу негизи жанагы типке бул болгону класстар гана кирет. А кабинет бул мисалы директордун кабинети болушу мүмкүн. Ал окуй турган класска кирбей калат да. Ошол себептен мынакей сиздердики келгенде МТБга учебная площадь 0 болуп калат.
Эгерде сиз класс деп кошуп койсоңуз, бул жакта класстардын саны чыгып, учебная площадь бар болуп калат да сизде. Ушуга көңүл буруңуздар. А башкасы тура эле экен. Мисалы, жана бухгалтериянын, кабинет директору бардыгы сизде кирген булардын бардыгы. Ушуларды эле окуу класстарын оңдоп коесуз. Булар окуу класстар болчу. Рахмат эже, ошол болчу. Ага, сизге рахмат. Так, 89 кайра барбы сизде? 42-де да бар кайра берсе болобу, суроо кечиресиз. Ага, мен сизди жооп берген экенмин деп айта бериңиз эжеке. Бизде дегенчи жана 3-4 жерди киргизгенбиз да. Анан бир жери мурунку здание, эски здание бар болчу да, ал аварийный болуп, аны бузган. Анан ошону киргизе бериш керекпи же киргизбей, только бир мастерской эле калган да? Жок, эгер бузулган болсо киргизбейсиз. Жок. Жок болсо киргизбейсиз. Бар болгондо киргизесиз. Дагы бир суроо эме жана жетишкендик деген сиз таблица жиберген турбайсызбы? Ошондо сары болуп турат да, а тиякта карасам процент жана жетишкендик турат. Эмнеге сары болуп атат дейм да? Так, 42 1 мүнөт азыр. Анан мен өзүнчө жанакы былтыркы окуу жылын киргизип койдум, анда чыгып калды. Карап көрсөңүз ошону. Жок, былтыркы окуу жылды киргизбейсиз. Быйылкы окуу жылды биз буга чейин да сүйлөштүк элек, сиздерде полугодие деп айтылат деп айттыңыздар, жарым жылдык деп. Так, азыр 1 мүнөт, бирге чечебиз бул маселени. Так, жетишкендиктер сиздин лицейиңиз, мынакей, биринчи полугодие, анан экинчи полугодие деп жазып койсуз. Былтыркыны негизи ашыкча, бул азыркы учурда. Так. Сиз бүгүн киргизипсиз, эжеке? Ооба, ошентип көргөм да жана. Жок, мына быйылкы биринчи полугодие 2020-21 биринчи полугодиеде баарыңыздар киргизесиздер. Мурункуга киргизбейсиздер, баарыңыздар көңүл буруңуздар ушул нерсеге. Бүгүн 18 күнү жаңыланды, эми эртең бул жака да чыгып калат. Макулбу? Аракет кылып көрүңүз. Негизи бул туура. Былтыркыга киргизбей эле коесуздар. Анда киргизгеним туура эле турбайбы? Мына биринчиси туура, ооба. Катышуу боюнча карап кетейли. Сизде катышуу боюнча туура экен. Алар эртең чыгат эми. Бүгүн дагы толуктадыңыз беле аны? Ооба, бирок ошо толуктап сактоо дегенди бассам, жылы туура эмес деп берип атат да кайра эле. Так, азыр 1 мүнөт мен карап кетейин. Окуу жылына кызыл чыгып калып атат да. Жок, посещаемость бар сизде. Туура эле экен сиздики, эжеке. Бар экен, бардыгы чыгыптыр сизде. Так. Рахмат. Ага, сизге рахмат. Так. 89 сизде кайра суроо пайда болду. Анткени үчүн кайра көтөрүп калган экенсиз колуңузду. Алыстап кетти окшойт. Так, Умаралиев Содик Жон, сизди угутам, 115-чи лицей. Микрофонуңуз күйүкпү, күйүк эмеспи? Мен сизди укпай атам. 115. 115-чи лицейде алыстап кеткен окшойт. Galaxy A5 2017 атыңыздар жазылбаптыр. Да, здесь. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Девушка, ПУ номер 1, пожалуйста. Ага. Можно посмотреть? Да, что у вас? Вот у меня вопрос: качественная успеваемость в процентах. Так, минуту сейчас. Так. У вас не выходит или... Я исправил, но почему-то в таблице там не исправилось. У меня 0 там в таблице стоит, да? Так, давайте вместе проверим. Так. Училище, да? Номер 1, правильно? ПУ номер 1, да. Ага, все. Нашла вас. Вот, зайдем. У вас академические достижения. Посещаемость, успеваемость, все есть у вас. Есть, здесь да, просто таблица у нас за один день выдается, и только актуальная информация по ссылке вводится. Вот open. Вы можете там проверять, хорошо? Угу. Хорошо. А так у нас замечания есть по нашему училищу? Так, давайте проверим. Так, об организации, так, по МТБ, то же самое. У вас нету классов. Вы, наверное, ввели просто как кабинеты. Вам нужно исправить на классы учебные, хорошо? Классы писать, да? Да, потому что именно категория классов, он входит в учебную площадь, а кабинеты это разные могут быть. Поэтому нужно исправить. Далее у вас МТБ, так, интернет, нет, да, у вас интернета? Нет, у нас беспроводной, этот, как он называется?
Сайма, по-моему. А, да. Сайма есть все-таки. Вам нужно тогда... Через модем, да, он идет? Через модем. Вы можете это, вот если вы посмотрите в СУО, в инфраструктуре у нас есть раздел, так, сейчас загружается, раздел интернет отдельный. Вот он интернет. Через Так, плюс. Я вроде бы написал там, ну, почему-то. Пока у вас здесь пусто, вы можете, наверное, не сохранилось из-за каких-то ошибок, вы можете здесь выбрать Сайму, вот она у нас, тип, например, беспроводной, условие какое, назначение, например, для обучения или не для обучения, так, скорость и сохраняете. Вот тогда уже здесь отображается, что у вас интернет все-таки есть, потому что здесь у вас нет написано. Так, дальше академические есть, финансирование. Так, финансирование у вас есть. Все от республиканского бюджета, да, приходит у вас? Да. Все. Вы можете здесь проверять пока свои данные, а так пока замечаний нет. Все, спасибо большое. Спасибо вам большое. Так. Алтымыш жети, 36, 72. Атыңыз жазылып аптыр, кем екенін білбей жатам. 67, 36, 72. Кто это? 34-нче кесиптик лицей. Саламатсыз болуп атам. Саламатчылык, иштатасыңарбы? Биз атымды жазайын десем, башка жаза албадым да, ошо этке. Специалистте эле сохранить этип калды. Оңдой албай жатасыз, Анан кийин 34-нче кесиптик лицейди көрүп койсоң общий площадь. Азыр 1 минут. Так. Сиздер өзүңүздөр эле логин пароль менен киргенде туура биз айтканбыз, өзүңүздүн маалыматыңызды оңдоп коюңуздар деп, аты жөнүңүздү. Ал үчүн персонал бөлүгүнө киресиз. Так, 34-тү тандап атабыз. Лицей 34, анткени адашып калышым мүмкүн да. Так, персонал. Персоналдын ичинде сиздерде все должности дегенде специалисты СУОну тандап, фильтр менен колдонуп, өзүңүздү дароо таба алсаңыз боло берет. Мынакей специалисты СУОго таптык. Көрдүңүз, бул жерде позициясы специалисты СУО деп турат. Ичине кароо кнопкасы аркылуу киресиз. Мынакей бул жерде көздүн сүрөтү турат. Көздүн сүрөтүнө бассаңыз, карточкасында болуп каласыз да, мынакей карточкасы. Карточкасында редактировать кнопкасын басасыз. Анан ушул жерде, мисалы сиздин атыңыз ким? Фамилияңыз? Жамалова Алтынай. Жамалова Алтынай, жазып атам, мынакей. Атыңызга жазып атам. Башкалардын өзүңүздөр оңдойсуздар, азыр мен тийбеймин. Мен сиздин болгону аты жөнүңүздү оңдоп койдум. Сиздер дагы ар бириңиздер ушинтип оңдоп коюңуздар. Анткени үчүн бул жакта ким иштеп атканы белгисиз болуп калат. Ким эмнени аткарганын. Эми биз билебиз, мисалы, бул кайсыл лицейде жооптуу экенин. Бирок сиздерге дагы бул нерсе ыңгайлуу болсун. О, менин атым чыгып атат, мен аткардым дегендечи. Ошол себептен бул историяга сакталат. Анткени үчүн, мисалы, сиз ушул бөлүмдү толтурган болсоңуз, историяда астында чыгат, ушул адам аткарды деген. Ошону баардыгыңыздар оңдоп коюңуздар. Мынакей Жамалова Алтынай, специалист по СУО, көрдүңүздөр. Так. Башка сурооңуз барбы, эжеке? Башкаларды да карап койсоң, общий эмеде эмне кемчилигиз бар экен, 34 боюнча. Сиздер дагы өзүңүздөр ушинтип ачык маалыматтар сайтына киресиздер, мынакей open.edu.gov.kg сайты ссылкасын жөнөткөнбүз. Өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды күнүгө текшерип турсаңыз болот. Бүгүн мисалы бир нерсени киргиздиңизби, эртең ачык маалыматтарга чыгат. Толугу менен сиздердин уюмуңуз жөнүндө аталышы бардыгы туура. МТБ боюнча сиздердин классыңыздар кире элек, балки этаждардын ордуна киргизип койгон болушуңуз мүмкүн. Аны оңдоп чыгасыздар. Бир этажда ошого эме кылган элек, жазган. Бир этажда бизде этаж. Болбойт. Анын үчүн дагы сиз бир этажда киргизип чыгашыңыз керек. Сөзсүз түрдө. Мынакей көрдүңүз, сизде этаж зданиянын ордуна негизи канча здания бар сизде? Бизде мына төгөрөк болуп салынган да. Бөлүк болуп. Сиздер дагы ошо этаждын ордуна киргизип коюпсуз да, көрдүңүз эжеке бул жерде. Мына этаж, вид этажа, анын ошонун ичинде компьютерный класс деп койгон экенсиз. Сиздерде бир эле этаж болсо дагы бир кабат деп кошуңуздар, макулбу? Бир кабат, да. Сиз 4 уровеньден бир уровень калып кеткен, 3-чү уровень. Дароо эле 4-чү уровеньге сиз аттап кеткенсиздер деңгээлге. Ошон үчүн бул жакта 0 деп чыгып калат. Мынакей көрдүңүз. Ушуну оңдоп чыгасыз. Так, интернет боюнча жок деп жазыпсыз. Интернетте эгерде бар болсо оңдоп чыгасыз. Мен буга чейин көрсөтө кеттим. Интернетти толтурган элем. Качан толтурдуңуз эле? Көп болду ага толтурганыма. Ушул бөлүмдүбү, мен көрсөтүп жаткан азыр бөлүмдүбү? Интернетте ошо толтурган. Жок, ошо сакталбай калган окшойт. Анткени үчүн мен карасам, бул жакта жок экен. Дагы бир жолу текшерип коесуздар.
Так, андан сырткары бул жерде финансирование боюнча өтөбүз. Азыркы учурда так, толук эмес. Финансирование толуктайсыздар бюджетте. Макулбу? Бизде бухгалтер жок болуп атат да, эме кеткен эле ошо кесени толтурамын ана сурап. Так. Сиз качан киргиздиңиз? Бүгүн киргизипсиз, эжеке? Бүгүн эмесин киргизип койдум. Поступление, расходу жок экен. Анда бухгалтериядан жетекчи сизге жардам берсин. Ирина Керимовна бул боюнча негизи сиздерге жетекчиңизге айткан болушу мүмкүн. Анткени үчүн мурунку вебинарда сиздер айткансыздар, биз документтерди алуу аябай кыйынчылыкка турат деп, биз жетекчиликке айтып, сиздердин дагы АНПОго айттырганбыз. Ошон үчүн сиздерге жардам берет, сиздер сураңыздар, макулбу? Так, андан сырткары рахмат чоң сизге, эжеке. Так, Адина Исламбекова, 97-чи лицей. Саламатчылык, угуп атам. Биздин да инфраструктура боюнчачы кирип карап коесузбу, мен айтып турайын, азыр телефондон кирип көргөзө албай атам да тешесин. 97-чи лицейби? Ооба, 97 ЖД. Эмне маселе болуп атат инфраструктурада? Чыкпай жатабы? Ал жакта жок, мен киргиздим бардыгын. Гараж деген бар, отдельный здание. Гаражды киргиздим, там бир эле этажда, бир этажды киргиздим. И дальше просто гараж, ошону кайсы типке киргизебиз, там аудитория, комната болуп чыгып атат да, ошол жактан просто гараж деген таппай атам. Жөн эле бир здание ичинде толугу менен эле бир эле помещение болуп атабы, общий? Андай здание и отдельно 3 эшик бар. Ар биринин өзүнчө эшиги, түшүндүм. Так, гараж. Бир этаж. Азыр бир мүнөт. Так. Негизи гаражда сиздер автомашина коесуздарбы, эмне коесуздар сиздер? Ооба, автомашина турат. Так. Биз анда тип кабинетага дагы биз гараж коштурайлы, макулбу эжеке анда? Биз буга чейин зданияга кошконбуз, эми кабинетке да кошуп көрөлү. Анткени үчүн туура өзүнчө ал зданияда болушу мүмкүн, кабинетте болушу мүмкүн. Кошобуз, сиздерге жазабыз, макулбу? Хорошо, калгандарына бир сыра карап коесузбу туурасын? Негизи сиздердики жакшы эле экен. Сиздер да өзүңүздөр ушинтип оңдоп чыгасыздар, класстарыңыз кирген, башкалары кирген. Ушул сайт боюнча мен мисалы билбейм да сиздерде канча компьютер, канча принтер, канча китеп бар экенин. Балким сиз туура эмес жазып, мисалы адашып жазып алган болушуңуз мүмкүн, байкабай калдыңыз. Бул сайтты текшергенде ошону сиз дароо текшере кетесиздер. МТБ боюнча азыр менин оюмча мисалы бар эле толуктап көрүнө берет. Ошол себептен өзүңүздөр кирип толтурасыздар. Финансирование боюнча дагы кириптер, республиканский бюджеттен жетекчиңиз тууралуу дагы баардыгы кирген экен. Өзүңүздөр кирип дагы бир жолу дагы бир сыйра текшерип коюңуздар. Макулбу эжеке? Хорошо, рахмат. Эчирес 81-чи лицейди общий текшерип көрөсүзбү? Мындай кылайлы эжекелер, менин азыр баардыгын текшерүүгө мүмкүнчүлүгүм жок, убакыт да кетип калат. Биз атайын суроолорго жооп берели, макулбу? Эмне маселе болуп атса, ошого жооп беребиз. А ссылка боюнча мен азыр көрсөткөндөй өзүңүздөр эле текшерип аласыздар, макулбу? Так, азыркы учурда бул жактан 20-чы лицей сизди угуп атам, сурооңуз бар. 20-чы лицей барбы? Барбы? Бар 20-чы лицей. Угуп атам. Класста киргизгендечи, комната деп басанда котельный деп басылып кеткен, ошол кайра изменение болбой калып турбайбы? Аны удалить деп кайра туурасын киргизип кое берсеңиз болот. Кайра эле киргизе беребиз, а? Ооба. Азыр тиги кемчиликтерди карай албайсыз да сиздер? Жок, келиңиз мындай кылайлы, сиздерде 100 лицей, биз ар биринин кемчиликтерин биз айтып бергенге убакыт калбай калат. Биз сиздерге статистика жөнөтөлү, же болбосо ссылка боюнча өзүңүздөр текшересиздер, макулбу? Ооба, статистика кылсаңар го, эми Excel'де. Ошону кырыттыңыздар, группага чачып биз ооба аракет кылайлы. Анткени үчүн ошондо дагы өзүңүздөргө ыңгайлуу болот. Сары жерлерин биз атайын белгилеп туруп, ошондо оңдойсуздар. А негизи актуальный информацияны сиздер ошол ссылка боюнча кирип текшериңиздер ар бириңиздер. Хорошо, рахмат. Сизге рахмат. Так, Назира эжеке, кайра сурооңуз барбы сизде? Кайра Бизде ошол бир эле корпус, анын ичинде бак, автодром, ошолорду кай жака кошмун деп сурайын дедим эле. Бир эле корпус, анын ичинде бак, автодром дейсизби? Кандай дедиңиз?
территориябыз бир эле да, ошонун ичинде бар да, ошол бар. Ар бирин өзүнчө корпус кылып киргизип коермуз? Өзүнчө корпус кылайынбы? Сиз ошол бир эле жердин ичинде болсо, жердин ичине киргизип чыга бересиз бардыгын. Макулбу? Ошол менде ошол. Рахмат. Galaxy A51 сизди атыңыз билбейт экен, жазылбаптыр. Угут атам сизде. Саламатсызбы, биздин жерде неме барда эки учебный корпус общежитие киргиздим, анан трансформаторда числиться этет экен да, аны киргизбей эле койсо болот да. Трансформатор. Бул эми оборудование болуп калат да, бул мисалы жер эмес, здание эмес, аны киргизбейсиз, макулбу? Хорошо. Так, башка сурооңуз жокпу? Жок, рахмат. Так. 89-лицей. Сизде кайра сурооңуз пайда болдубу? Кара коюл шары. Ооба, менде кайра суроо бар. Жатакана боюнча сурайын дедим эле. Бизде жатакана эменин окуу корпусунун ичинде. Анан ошолордун ар бирин комнаталары менен киргизебизби? Бирден ар бир комнатанын метр квадраты менен. Ооба. Болгону мисалы сиздердики ал өзүнчө болгон эмес да, өзүнчө здание болгон жок. А сиз ушул жанагы учебный корпустун ичине эле комнаталарды киргизип кое бересиз. Алар мисалы кантип сиздерде аталат? Жок, общежитие биринчи комната, общежитие экинчи комната деп киргизем да, ошентип койсоңуз болот. Ооба. Ошо этаждын ичине киргизиңиз болгону макулбу эжеке? Этаждын ичинде. Жакшы. Так, профучилище номери жазылбай калыптыр, менде көрүнбөй атат. Профучилище деп аталган ким? Угуп атам сизде. Здравствуйте, это профучилище номер 3. Да, я вас слушаю. Я бы хотел уточнить, вот мы землю все ввели, правильно? У нас бухгалтерия находится за территорией. Она находится в административном здании учреждения. Его надо вводить или нет? Вот это я хотел бы уточнить. Ну, то есть за территорией административное здание к вам относится? Нет, административное здание относится к учреждению 10. Учреждению 10? Да. Так, а по документам как оно оформлено у вас? Ну, оно также и стоит, она закреплена за учреждением. Они нам кабинет дали просто. Так, ну вот кабинет вам дали на безвозмездное пользование? Да, или вы безвозмездное пользование. Безвозмездное, да? Так, ну давайте... Как, у нас аренда безвозмездная, мы в аренде у нас, да. Хорошо. Так, давайте Вы до этого тоже задавали этот вопрос, мы обсуждали, но к одному решению пока не пришли. Давайте я еще раз тогда напишу нашим специалистам и уже придем и сообщу вам, хорошо? Потому что дело в том, что она относится к училищу, но оно не, как говорится, земля, она вообще в другой стране, она не закреплена, получается, за нами. Да, это да. за административным зданием учреждения получается. Так, хорошо. Но вы пользуетесь безвозмездно, правильно? Да, безвозмездно. Так, хорошо. Я еще раз уточню. И насчет интернета, у нас интернета своего нету, в бухгалтерии только есть, вот они вот там пользуются от учреждения интернетом, и все. Его тогда нам не надо же включать, правильно? Нет, если к вам не относится, то вы не будете. Не, он к нам не относится. Хорошо. Вы можете указать нет просто. Да, я так и указал. А финансы, все остальное я там написал, посмотрите, если правильно, неправильно. Так, сейчас. Так, минуту. Вот ваше профучилище. Вот смотрите, у вас нет руководителя. Видите? У вас не... Или вы сегодня исправили? Нет, руководителя на данный момент у нас нет. У нас временно исполняющий. Так. ИО директора, да? Да. Хорошо. Директора еще пока нету у нас. Примерно когда будет? Мы тоже хотели бы это знать. Как приказ будет с Министерства образования, так будет. Хорошо. Тогда я напишу нашим специалистам, чтобы они учли при составлении статистики, что у вас пока ИО. Хорошо? Да, у нас ИО.
И еще один вопрос такой. Да. А мы когда сможем закончить вот с этим уже ИСО? Дело в том, что нам сейчас надо вводить уже аккредитацию делать. Аккредитацию? Пока мы не сделаем ИСО, получается так, мы аккредитацию пройти не сможем, я так понял. Да, правильно, сейчас так идет. Смотрите, сейчас уже настраивается интеграция с ИСУ с ИСО. У некоторых уже профлицеев переходит персонал. Сначала вот уже сегодня должны были залить у нас персонал. До этого на тестовые заливали, все пробовали, тестировали. Процесс уже начался, поэтому подождите. Мы просто вам пытаемся помочь, чтобы у вас времени много не ушло, чтобы вы две системы не вводили одну и ту же информацию. Ну так, то это да, дублирование будет. Да. Но у нас есть еще другие чуть разделы. Мы это объясним вот на втором этапе. На следующей неделе у нас планируется еще один вебинар. Мы сегодня хотели просто разобраться, в чем у вас трудности, проблемы, чтобы на следующем этапе уже закрыли полностью все вопросы. Хорошо? Я еще хотел ввести группы, вот именно по профессиям. Во-первых, она у меня почему-то не получилась. Во-вторых, я там не нашел профессию именно токарь. Там идет оператор, станочник широкого профиля. У нас по лицензии идет токарь. Вот, и это две разные специальности получается. Как здесь тогда быть? Вот именно с программ у нас были трудности интеграции, поэтому сейчас все программы будут заливаться с ИСУ, то есть вы сами не будете вводить. Они оттуда перейдут к нам, потом только уже программа, сама система создаст и посадит студентов, потому что у нас связь. Да. Уже полностью готовы придут. Да, потому что без программ у нас студенты не садятся, без программ группы не создаются. Ясно, спасибо. Хорошо, спасибо за вопрос. Так, давайте прочитаем чат, потому что сейчас никто не поднимает руку. Так, минуту. Как считают процент качественной успеваемости и за какой период? Качественную успеваемость вам дают информацию в учебном отделе. У каждой организации есть учебный отдел, пожалуйста, спросите у них есть свои формулы, свои расчеты, вам дадут уже полную информацию. За какой период вам нужно посчитать? За первое полугодие 2020-2021 учебного года, сейчас который. Процент учащихся на 4,5. Так. Кечиресиз, звук жок болуп жатат, техник себептери менен азыркы учурда болуп жатат бардыгы. ПУ номер 1 есть недостатки, мы уже проверили вместе с вами. Видеону биз жүктөйбүз, ссылкасын беребиз, кайталоосун көрөсүздөр, катышпагандар дагы негизи көрүп, оңдоп алат бардыгын. Так, жиберет, азыр 1 минут. У меня вопрос. В общежитии каждую комнату вводить? Да, нужно каждую комнату вводить. Так, ПЛ, так, 89. Так, 105-й лицей, пожалуйста. Я уже до этого показала, как вам проверять. Вы можете тоже сами по ссылке пройти, или мы скоро отправим статистику, вы можете там пройти, потому что сейчас уже вот мы час разбираем вопросы. Возможно, у кого-то есть еще вопросы. Давайте не будем 100 лицеев каждого проверять. Это уже займет у нас день. Келиңиздер анда кимде дагы суроо бар, бериңиздер, жардам берели, суроо берсеңиздер. Текшерип бериңиздер дегенде мен азыр кабыл албаймын, тилекке каршы. Убакыт чектелүү, барыңыздар. Жетишиңиздер суроо бергенге, угутам сиздерди. Анда жакшы. Суроо жок болсо, бардыгын анда группадан жооп беребиз сиздерге. Ссылкасын open.edu.gov.kg дегендикен сиздерге жөнөтөмүн. Анан дагы бир нерсени көрсөтүп коеюн. Азыр 1 минут. Сиздер ушул ссылканы жөнөткөндөн кийин, мисалы, кантип колдоном деген дагы суроолор болуп калышы мүмкүн. Ал үчүн, мынакей, биринчи эле сайтка киргенде, бул оңой эле сайт, өзүңүздөр эле көрсөңүз болот. Ар бир навигационный негизи кнопкаларыбыз бар. Карасаңыз эле бул жактан бизде картабыз турат. Мисалы, сиздердин лицейиңиз Жалал Абад областында болсо, сиз Жалал Абад областын тандайсыз, бастыңыз.
Анан мисалы бул жакта буга чейин Кара Көл шаарын айтып кеттик элек, мынакей Кара Көл шаары өзүнчө турат. Райондор өзүнчө. Ошол себептен сиз өзүңүздүн районуңуз болсо районду тандайсыз, шаар болсо шаарды тандайсыз. Мынакей Кара Көл шаары чыкты. Ушул жерден өзүнчө бөлүм турат билим берүү деңгээлдери. Бул садиктер, мектептер, сиздердикиндей лицейлер, анан колледж, анан кийин вуз болуп бөлүм турат. Мынакей Кара Көл шаарында азыр бир эле лицейибиз бар, профлицейибиз. Ал чыкты бизде 89 деп. Аны басабыз. Анын ичиндеги маалыматты биз ар бирин текшерип чыгабыз. Мынакей мисалы уюм жөнүндөбү, сотрудниктер жөнүндөбү, МТБ, финансирование, язык, проф достижение бардыгын ушул жерден текшересиздер. Чтобы проверить свои данные на сайте open.edu.gov.kg, вам нужно нажать на ссылку, вы уже попадаете на общую статистику всего Кыргызстана. Вот она. Весь Кыргызстан у нас здесь выходит. Вам нужно выбрать свою область, например, Нарынская область и... Минуту. Вот Акталинский район, например. В Акталинском районе есть также детские сады, школы, лицеи, колледжи. Так. И здесь мы уже выбираем нужную нам категорию. Вот профлицей. Здесь у нас 40-й лицей. Так, вот здесь выбираем и смотрим каждую информацию. Вот, все заполнено, молодцы. Дальше, по сотрудникам сколько. Дальше у нас идет, что там у них под академическим достижением. Пока вот не заполнено, пока не заполнено. 40-й лицей, пожалуйста. Можете проверить свои данные, чтобы все оказалось здесь правильно. Если есть вопросы, задавайте. Еще раз напомню, может, они зашли позже. Если сейчас, на данный момент, так, участвуют ли сейчас на вебинаре представители данных лицеев? Номер 4 училище, номер 13 лицей, 29, 58, 62, 93, 109. Ушул лицейлердин жооптуулары барбы вебинарда? Келиңиздер, азыр запись дагы болот, ошол себептен ушул лицейлер, Сураныч, эгерде сиздерде түшүнбөгөн жерлер бар болсо, бизге чалыңыздар, бизге жазыңыздар, биз жардам беребиз толтурууга, анткени үчүн сиздердики артта калып атасыздар. Да, жанагы географияда жайгашкан жериңизди дагы белгилей элексиздер. Кийинки этапка өткөндө сиздер өтө эле артта калып каласыздар. Бизге байланышыңыздар сөзсүз түрдө биз бул сүрөттү дагы жана группага жөнөткөнбүз, көңүл буруңуздар. Так. Айзирек Орозова, сиз кол көтөргөн экенсиз, сурооңуз барбы? 62-чи лицей бар экен, Абдымаликов барбы? Сүйөркул агай. Саламатсыздарбы, кесиптештер? Саламатсызбы агай. Угуп атам сизде кандай маселе болуп атат? Же түшүнүксүз болуп атабы суу сизде? Мен буга чейин түшүнбөй аттым эле, бүгүн түшүнүп, же бүгүн толтура баштадым. Жакшы экен анда. Лицензия боюнча кичине түшүнбөчүлүктөр болуп атат. Лицензия боюнча эмнеси? Бул мисалы үчүн бизде буга чейин 800 окуучуга ылайыкташтырылган, андан кийин 500гө болуптур, азыр 300 болуп атат. Ошол кандай кылып толтурам, ошол жер түшүнүксүз болуп атат. Азыркы учурда кандай болсо, ошону толтуруп кое бересиз. Анткени үчүн азыркы действующий документ боюнча сиздердики 300гө берилген болсо, ошону эле жазыңыз, макулбу? Макул. Анан бизде 2 корпус бар, учебный корпус менен, анан жатакана корпусунда биринчи этажда класстар бөлүнгөн. Аны кандай өзүнчө толтурабызбы? Бир эле жери бардыгы? Ооба, бир эле этаж. Так, бир эле корпуспу ошондо? Бир корпус ошо өзү 4 этаж турат да. Бир корпустун ичинде 4 этажды киргизе бересиз. 4 этаждын ичинде ар бир кабинетти киргизесиз өзүнчө. Биринчи этажы класстарга бөлүнүп кеткен, калган 3 этаж жатакана болгон. Боло берет, жатакананы кандай киргизесиз, сөзсүз түрдө. Жатакана экинчи эле этаж жатакана болуп иштеп атат, 3-4 4-ч этаж азыр иштебейт. Аны эмне кылабыз? Бирок сиздердин документтериңиз боюнча сизге карайт да. Ооба. Сөзсүз түрдө киргизесиздер. Иштебесе дагы кайсыл кабинеттер документти киргизген болсо, ошону киргизип кое бересиз. Документте эмне деп аталып турат? Эмнеге колдонгонсуз буга чейин бардыгын жазып кое бересиздер. Макул, рахмат. Жакшы. Анан
азыркыны бир текшере кетсеңиз суранычы. Азыр мынакей директоруңузду киргизген экенсиз приоритетта. Бул бүгүн киргизген окшойсуз, анткени үчүн азыр жаңылана эле экен. Бүгүн толтурат. Жакшы. Андан сырткары, так, маттех база боюнча жериңиз имаратыңызды киргизесиз, эртең жаңыланат. Андан сырткары МТБ боюнча сиздер видео жөнөткөнбүз. Ушул инфраструктуранын ичинде МТБ бөлүгү бар. Бул канча компьютер, принтер, канча китептериңиз бар, бардыгын толтуруп, оңдоп коесуздар. Так, андан сырткары качественная успеваемость дегендерди сиздер киргизген окшойсуз. Бүгүн киргиздиңизби аны дагы? Ооба. Так, успеваемость, посещаемость. Биринчи полугодие туура толтурупсуз. Посещаемость боюнча сиздердики биринчи полугодие. Жакшы, биринчи жарым жылдыкка толтургансыздар. Финансирование боюнча дагы канча акча каражат сиздердики 1 январь 2020 жылы түшкөн, 31 декабрга чейин бардык сумманы жазып чыгышыңыздар керек. Мисалы сиздеки республика боюнча республиканский бюджеттен канча общая сумма былтыркы жылы келди, жазасыз. Анан аны эмнеге короттуңуз, аны дагы жазасыз. Макулбу? Макул. Анан бир сураныч. Ушундай вебинарларды, анан видеолорду жөнөтүп турсаңыздар, мен кечинде ошо видео карап эле бүгүн толтура баштадым да, түшүнбөй жатып. Сиз мурунку вебинарда катышкан эмессизби? Катышпай калдым эле. Биз записьте жөнөткөнбүз, YouTube ссылканда жөнөтөбүз, анткени үчүн ал жакта дагы бизде видеолор бар, издеп көрсөңүз дагы табасыз. Мен сизге жөнөтүп коемун, макулбу, группага? Макул, рахмат. Сизге рахмат. Так, Айбек Кудайбердиев, сизди угатам. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен азыр жана сиз айткан боюнча сайтта карап отурам да, жанагы карта боюнчачы. Ошондо Араван районунда биз 112 кәсип лицейинен. Так. Ошого жанагы мындай белгиленмептир да, Араван районундачы баягы лицейдин жайгашкандыгы жөнүндө маалыматчы. Ошону бир аз тактап көрөйүн деп сизди байланыштым эле. Белгиленбей калыптырбы сиздики? Ооба, бирок мен белгилегенмин да, жанагы сайттын ичинен белгилегем. Так, азыр 1 минут. Ош облусу Араван району, 112 кәсиптик лицей. Ошолбу? Бул жерде азыр бул жерде жанагы средняя школа имени 16 деп чыгат да, ошондо биздин лицей чыкпай атат да, ошого өзү ушул списокто болуш керекпи биздики? Чыгып атат мынакей, көрдүңүзбү, проф лицей 112 деп. Анда Сиз балким мектептерди карап алдыңыз. Бул жерде мисалы 5 категория бар да. Ошону проф лицейди караңыз, макулбу агай? Азыр мен көрсөткөндөй кылып өзүңүздөр дагы текшере кетесиздер. А негизи белгиледиңиз, картадан өзүңүздү? Белгиледим. Жакшы, рахмат. Айзирек Орозова, сизди кечиресиздер. Сурооңузду айта бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Ушул ИСО боюнча до сколько иштейбиз биз? Или ушул сиздер берген тапшырмаларды аткарып эле ошол боюнча бул ИСОнун немеси жумушу бүтөбү? Кандай болот? Анан дагы экинчи вопрос. Биздин окуу имаратыбызда этот спорт зал менен столовый жайгашкан да, ошону кандай кыламын? Так, мастерскойлор башка жайгашкан. Биринчи сурооңуз боюнча ИСО бүтпөйт. Анткени үчүн бул жактан сиздер стат отчет тапшырасыздар. Мен буга чейин биринчи вебинарда айтып кеткендей, мындан кийин ар бир билим берүү деңгээли бул бала бакча, мектеп, лицей, колледж, вуздар стат отчетту тапшырат. 2НК, 3НКны билесиздер. Ошону онлайн режимде ИСОдон кетет. Анан сиздерге жардам бериш үчүн жумушуңуз аз болсун деген үчүн ИСУ менен ИСОну биз интеграция кылабыз. ИСУга киргизген балдарыңыз дагы ИСОго түшүп турат. А болгону бул жакта башка маалыматтарды майда бөлүктөрүн сиз жаңылап турасыз да. Азыр болгону башкы этапта бир аз кыйынчылыкка туруп атат. Сиз жаңыдан көнүп атасыздар бул ИСОго. Ошон үчүн кыйын болуп атат да сиздерге. Кабатыр болбоңуздар, биз үйрөтөбүз, ушундай вебинарларды түзөбүз. Анан жаңы мисалы балдарыңыз ИСОдон кечиресиз, ИСУдан ИСОго өткөндө аларды жаңылап турасыздар. Мисалы сиздики бирөө выпуск болдубу быйылкы жылы, аларды выпуск кылып кетиресиз. Жаңы келдиби, аны киргизесиз. Отчисление болдубу, аны кетиресиз. Анткени үчүн сизден кетип, балким ал башка лицейге кетип атат. Же болбосо сизден кетип ал вузга тапшырды. А вуз дагы өзүнө киргизе албайт. Анткени үчүн ал двойник болуп, системага бул документтин номери бар деп киргизбей коет да. Негизи ИСО ушундай курулган. Бир документ менен бир эле киши кирет. Персоналбы, окуучубу, айырмасы жок. Ошон үчүн двойник болбош үчүн
биз негизи системада ушундай эреже бар. Экинчи сурооңуз боюнча, бир жериңизде эки имарат барбы ошондо сизде? Жок, бир имараттын ичинде эки неме бар. Бир жагында столовый бар, и бир жагында этот спортзал бар. Ошону кандай кылып киргизем? Сиз ал бир кабат. Окуу имаратында эле. Жок, ал этот 3 кабат. Ал бул столовый менен этот спортзал бир кабат да, ималы. Биринчи этажда, ооба. Имаратты киргизип кое бересиз, ичине 3 кабатты жазасыз. Окуу корпусуна киргизгенден кийин ошол биринчи кабатына спортзал менен столовойду киргизип кете берем. Туура, ошентесиздер. Анан дагы эмне дедиңиз? Мастерская. Мастерскойдун немеси башка, аны кандай кылабыз? Ал өзүнчө здание. Бир этаж. Өзүнчө. Аны мастерская деп өзүнчө здание кылып кошосуз. Мисалы, бир этаж болсо, биринчи этажын кошосуз, анан ичинде кайсыл кабинеттери бар, ошолорду киргизип коесуздар. Аракет кылып көрүңүз. Сизге рахмат. Группа рис, угутам сизде. Биз 57-чи лицейден Баткен шаарындагы. Биз бардыгын толтургандай болдук, бирок мына сайттан өзүбүздү таба албай койдук да поездден. 57 дедиңизби? 57. Азыр 1 минут. Так. Баткен району же Баткен облусу кайсынысы? Баткен шаарындагы. Шаарындагы 57-чи кесиптик лицей. Мына эжеке, биз азыр эми Баткенге келип атабыз, бизденики. Бул жерден Баткен шаарын табабыз. Мынакей, шаар Баткен, город Баткен деп чыкты. Аны бастык. Анан ушул жерден мынакей организация начального профессионального образования. Так, 57 деп чыкты сиздики. Ушундай структура менен издеп көрөсүз өзүңүздү. Же болбосо эң оңою, мисалы сиз улам картаны издебей эле, бул жерде расширенный поиск деген бар, кеңейтилген издөө. Мына бул жерде код ОКПОну жазып коесуздар. Код ОКПО бул сиздердин каттоо күбөлүндөгү номер болот. Сиздердикин өзүңүздөр билесиздер болуш керек, 57-ге. Мынакей, ушул каттоо номер менен киресиз, өзүңүздөр документтерди карайсыздар. Дароо эле ушул введите код ОКПО деген жерге басып койсоңуз эле, ал чыгат сизде, мынакей 57 болуп. Ушул эң оңою. Макулбу эжеке? Ооба, рахмат. Сизге рахмат. Так, азыр суроолорду карап кетели, дагы 1 минут. Системный администратордун айлыгын жогорулатып берсеңиздер жакшы болмок. Башка жумушка жетишпей калатабыз. Бул биздин маселебиз эмес, тилекке каршы. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Андай анткени үчүн бул маселени сиздер өзүңүздөрдүн жетекчилигиңиз менен чечесиздер. Биз болгону консультация берүү мүмкүнчүлүгүбүз бар, сиздерге үйрөтөбүз, биз сиздерге көрсөтөбүз, башка укугубуз жок. Ошон үчүн өзүңүздүн жетекчилигиңиз менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Коридор, балкон, лестница, майда нерселерди киргизбей койсок болобу дейт. Лестницаны киргизбейсиз. Ал коридордун ичине кирет. Балконду, эгерде мисалы, ал балкон өтө көп болсо, кичинекей эле балкон ал киргизилбейт. Эгерде документтерге балкон деп кирген болсо, анда киргизесиздер. Бардыгы ИСУОдо документально тастыкталган маалымат менен киргизиш керек. Ошол себептен документтерде жанагы техпаспортто ал көрсөтүлгөн болсо, аны да киргизип коесуз. Так, суроолорго жооп бердим окшойт. Азыр кийинки суроолорду анда группаларга жазайлы. Мен записти жөнөтөмүн, ссылканы жөнөтөмүн. Кийинки жума вебинар өтөбүз. Кийинки этаптарды айтабыз, кайсыл жерлерин толтуруш керек экенин. Сөзсүз түрдө катышыңыздар. Жанагы 7 лицейдин арасынан бир эле лицей бизге айтты, 62-чи лицей, башкасын көрбөй жатамын. Аларды дагы биз өзүнчө анда карайбыз. Сиздерге катышып бергениңиз үчүн рахмат. Суроолоруңузга рахмат чоң. Рахмат сизге дагы. Сиздерге рахмат. Саламатта калыңыздар.